Канчалаган орозо туткан адамдар бар. Ооба, четтен табылат. Ыйык Рамазаны келе жатканда Рамазандын календарын сатып алып, үйүнүн дубалына кире беришине, чыга беришине, жатак бөлмөсүнө илип койгондар, ашканага илип койгондар четтен табылат. Анткени Кудайга шүгүр орозо туткандар көп, ооба, көп. Мечиттерге келсек эми ифтарлыктарда катар тизилип, байкуштар эми баякы ооз ачар бергендер сүйүнүп, мен атамдын атынан, апамдын атынан ооз ачар берип атам, кел жеп койгулачы, сообу тийсин деп. Ооба, сообу тиет албетте. Бирок кээ бир орозо туткан адамдар бар деп атат. Кээ бир орозо туткан адамдар бар. Алардын ыйык Рамазан айдан алган үлүшү кыяматта, алардын ыйык Рамазан айдан орозо тутуп алган үлүшү эки эле нерсе. Курсагы ачкандыгы жана чаңкагандыгы гана көзүнө көрсөтүлөт дейт. Пайгамбар айтып жатат, кыяматта мунул аманат дүйнөдө канчалаган ыйык Рамазан айды баштан өткөрдү. Балким ал 30 жыл Рамазанды катар тутуп келе жатат. Балким ал 40 жыл орозону баштан өткөрүп келе жатат да. Алланын алдына барганда Аллах Таала ага эч кандай бейиштен бир сыйлык бербеши ыктымал. Анткени ал орозо тутуп алып күндүзү кызыл тили көрүнгөнгө чейин кимдир бирөөнү шака багылып, мыскылдап, аны туурап, аны кемсинтип, келекелеп, күлгөн, жамандаган, гыйбат кылган, сөккөн, абийирине асылган. Ошол үчүн пайгамбарыбыз айтып жатат, кээ бир адамдардын ыйык Рамазан айдан туткан орозосунан ала турган үлүшү кыяматта Аллахтын көзүнө курсагы ач болгонун жана таңдайы катып, төкүрүгү курап, суусагандыгын гана көрсөтөт. Башка эч кандай сооп жок ал үчүн. Эми биздин орозобуз ошондой болуп калбаш керек. Кээ бир орозо туткан адамдардын түнкү кылган ибадатынан болгону кыяматта Аллах анын көзүнө уктабай, жөн эле уктабай таң аттырганын көрсөтөт. Ушул эле ыйык Рамазан айдын түнкү түнүнөн ала турган анын үлүшү уйкусуз таң аттырган деген эле сөз айтылат. Ал инсанга кыяматта деп атат. Кантип ал бильярд ойноп уктаган эмес, ал футбол көрүп уктаган эмес, ал бокс көрүп уктаган эмес, ал нарда ойноп уктаган эмес, ал шахмат ойноп уктаган эмес, ал карта ойноп уктаган эмес, жана башка нерселерди көрүп жана ойноп катышып уктаган эмес. Ал тизесин кармап, алаканы менен жерге таянып, пешене жана мурду менен жер сүзүп, Аллах Таалага шыбыранып, жердин кулагына шыбырап ибадат кылган эмес. Биздин ыйык Рамазан айдагы түнкү ибадатыбыз кыяматта булар түнү таң аткыча жөн эле уктаган эмес деген жооп болбош керек да. Кудай сактасын.